Ушул роддомдон тирүү төрөлүп, бирок тилекке каршы башка бирөөнүн өлгөн баласына алмаштырып берип салышкан врачтар. Ушул түгөйүмдүн тирүү төрөлгөн түгөйүмдү издейм. Ошону табышканга жардам берип коюңуздарды суранам. Биз убагында ичиңен эле өлүп калыптыр деп берген эгиздин түгөйүн эксгумация жолу менен жерге берилгенине 1 жыл убакыт өткөндөн кийин кайра аштырып, ДНКсын текшерткенбиз Россияга. Бирок тилекке каршы анын баары коррупция менен бүтүп калган. Мен башынан түшүндүрүп айта кетсем, кыскача 2014 жылдын 18 августунда Каракол шаарынын роддомунда эгиз төрөгөм кесарево жолу менен. Мени Султанбаева Каухар, Алаева Аида деген врачтар төрөтүшкөн, операция кылып. Жанымда жакын эч бир адам болгон эмес. 31 августтан кийин 10 чакты күнгө жетпей эле дагы бир таанышым айтты, башка таанышым Караколдун Обул больницасына бир аял жетелеп кирип баратыптыр, кызыңызды көрдүм деп. Акыры ушу коомчулуктан жардам суроону туура көрдүм. Көргөн билгендер болсо, быйыл 7 жашка чыгышты, мектепте окуп атат түгөйүмдө эле. Көргөн маршрутка айдагандар, такси айдагандар көрүп калсаңыздар, жардам берип койсоңуздар суранам. Жолдошум дагы каза болуп калган, 2 жашка чыккан да бул кызым.